Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу романынын 4 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 4 бөлүм. Эр кошой менен Бишкек туу жыгаар. Караңгы түндө түш көрсөм, карарган көл көрүнөт. Карарган көлдүн үстүндө карарган өрдөк бөлүнөт. Карарган көл көз жашым, карарган өрдөк өз башым. Буурул түндө ойгонсом, буурчактап жашым төгүлөт. Боз жаңгыл чөлдө боздогон, ботонун үнү бөлүнөт. Жалгыз бото өз башым. Жамгырдай агат көз жашым. Таалайды куудум изи жок. Алардын менде иши жок. Зарласам муңум угуучу, өзүмдөн башка кишим жок. Боомдун арманы. 1696 жыл. Жуңгар Ойрот өлкөсүнүн ички ал акыбалы татаалдашып, чыныгы хан менен жалган ханды ажырата албай, журттун башы маң болуп турган чак. Галдан Бошокту Манжу Кытай өлкөсүнө кол салуу үчүн жашыруун даярдык көрүп, аны Кансиге билгизбейм деп ойлогон аракетинен эч нерсе чыккан жок. Багдыхандын тыңчылары жуңгар ойроттордун ичинде да бар болчу. 1670 жылы бир туугандары тарабынан өлтүрүлгөн Сеңгенин кичүү уулу Чебан Рабдан Кытай Багдыханынын тукуруусу аркылуу Галдан Бошоктуга каршы чыгып, Жунгариянын накта ханы менмин деп жарыялады. Ошентип Кытай тарап жуңгарларды жалаңкычындай көрүп, казакка кыйыр түрдө жан тартып турган кезде Талкандын уулу Эр Кошой кол курап алып, Тооке ханга көмөк көрсөтүү үчүн Көк Ордону көздөй аттанып кеткен. Наманган тоолорунан бери арка кыргыздарынын бийи деп эсептелген карыя Талкан эл журтка сен көз сал деп уулу Коңурбайга айткан соң, өзү чүйдү көздөй келе берди. Жерин сагынып, куса болуп жүргөн Талканга барганыңда калмактар өлтүрүп койсо кантесиң деп айткандар да болду. Өлтүрүп койсо сөөгүм чүйгө коюлат деп бий кебелген жок. Карыя Талкандын арканы көздөй баратканынын өзүнчө себеби бар. Арка жеринде бугунун белеги хан атанып, Маркашка экөө ысык мамиледе болгондуктан көл менен чүйгө ооп барган кыргыздарга калмактар кордук көрсөтпөйт экен деген каңшаар уккан Талкан. Маркашка жайсаң зулумдугу жок, элге көөнү түз экени анык болсо, алдынан өтөйүн. Канча кылса да тууган эмеспи, белекти ортого салып чүйгө көчүп келсем деген тилеги бар болчу. Мезгил күзгө картып калган кез. Талкан бий өзгөндөгү Кара Шоронун башы чендеги Байбиче бели аркылуу Ак Талаага жетип келди да, базыстардын кылыч тамга уругунан чыккан Улак Баатырдын өргөөсүнө келип түштү. 30дарга келип калган Улак чыңалып, толуп, эрдиги менен кадыр баркы эл журтуна өтүп турган чагы. Улак Баатыр Талканды көргөндө жадырап жайнап, тайды сойдуртуп таштады да, казанда эт кайнап, сүйлөшүп, чайлашып отургандын ортосунда бий бир нерсеге таң калганын жашыра албай сурап жиберди. Себеп дегенде, аккаңкы калмак ээрлер отко жагылып, шоодой жаркырап күйүп жаткан. Баатыр, коломтого жалаң эле калмак ээр жагылып жатат да, бул эмнеңер? Локуйган Улак күлгөн болду. Бий, сиздин кабарыңыз жок беле? Өткөн жылдары Соң көлгө чыгып келген 100 калмакты күм жам кылган соң, сөөктөрүн куяга көмүп туруп, бир кулак сууну буруп жибергенбиз. Аттарды өзгөнгө ашырып ийдик. Ошондон бери калмак ээр токумдарды үңкүргө катып коюп, четинен отко жактыра берем. Базыстар жортуулга чыккан сайын
токулуу аттар колго түшсө, калмак ээрди отко жакканды өнөр кылып алышты. Жигиттерибиз калмак ээрди эгерим атка токуп минишпейт. Ээр отто чатырап күйүп жатса, табабыз канып, андан рахат алабыз. Калмак ээрди отко жагуу биз үчүн чоң ырым. Күйүп жаткан ээрди көрүп бүйүрүбүз кызыйт. Байоо чалыш баатырдын эрдиги жөнүндө бий билет. Азыр анын пейилине талкан ыраазы болуп, улактай көк жал уулдары турганда кыргыздар кор болбос деп үмүтү жанды. Экинчи күнү тынбай жол жүрүп отуруп, Белектин айылына келип жетти талкан. Хандын үйүнө тике бастырып кире албай сурамжылап көрсө, Белек орто токойду жарып аккан Кочкор суусунун боюна боз үйлөрдү тиктирип таштап, Маргашка Жайсаңды сыйлап жаткан учур экен. Бий атынын башын түз Белектин өргөөсүнө бурду. Хандын улуу аялы жаналы калбай тосуп алып, кайнагасын кенен кесири сыйлап отурат. Талкан болсо келин баласына чебер деп суроо салып, бияктагы эл журттун ал-акыбалын билүүгө кызыгат. Салмаке суроо кепке жеткирип жооп берүү менен бийди зериктире турган эмес. Өз үйүндө отургандай бий оңо түштү. Талкандын ханга учураша кетейин деген тилегин уккан келин бала бүшүркөдү. Бий аке, ханга жолукпай койгонуңуз оң болоор дейм. Ат арытып келип, ханга саламдашпай кете берсем, чекилик болоор. Хандын алдынан өтөйүн. Бекер киши хан болбойт да. Хан иниңиз менен Жайсаң аябай ынак, уккандырсыз. Жаркынай токолу экөөнүн ысыгы таркай элек. Иниңиз токолунун көзүнүн агы менен айланат. Маргашка калмакка чайды, кымызды Жаркынай сунат. Жаркынай эптүү чыкты. Жайсаңга сулуу сиңдиси Гүлбарчынды алып берем деп жаткан эмиш. Белек менен Маргашка бажа болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн ханга жолго кетейин деп жатпаймынбы? Барбай эле койгонуңуз оңбу дейм, аке. Эмне үчүн, келин бала? Ыза көрүп калбайсызбы? Баягы Белек жок. Салмаке эринин атын кашкайта айтты да оюн улады. Сизди теңин албай коебу деп корком. Барганда запкы жеп калсаңызчы? Кыз талак, анте койбос. Бир атадан тараган тууганбыз. Мени ыза кылса, аны арба курбайбы? Азыр хан Сүрөйдүн арбак кусур менен иши жок. Маркашкага жагыш үчүн ал кимди болсо да садага чабууга даяр. Белек башымды алдырып койсо жакшы болмок. Ага бара койбос, аке. Анда сөөгүмдү сага тапшырдым, келин бала. Сурап алып, денемди Сары Өзөн чүйдүн бир жерине көмдүрүп кой. Сөөгкө баткан ыза өлүмдөн да катуу, бий аке. Мени ыза кылгандай Белекке эмне жаманчылык кылыптырмын? Же ошончолук эле көптүбү, хан? Белекте көбө турган ал барбы? Жайсаңга көчүгүн такап алып, аябай эсирди иниңиз. Болбосо Белектен өткөн коркок жок. Ал кечкиргенди жалгыз бастыра албайт. Билсеңиз керек, коркок ит ээсине көчүгүн такап алып үрөт. Бара көрөйүн, келин бала. Талкан ордунан турду. Кеч бешим чен. Белектин өргөөсүн тегеретте сакчылар курчап алыптыр. Талканды хандын үстүнө дароо кое беришпеди. Ага бий өзү да маани бербей, ханды кайтарбаса ордодо тартып кетпейби деген ойдо камырабагандай түр кылат да эшикте көпкө күтүп калганына ичинен кыжаалат болууда. Бул эмнеси? Мени унутуп койдубу дегендей сакчылардан сураса, алар жооп бербеди. Хан ордодо уудуу кеп күчөп, каткырган шат күлкүлөр тынбай угулууда. Белектин өргөөсүндөгүлөр тамак жеп, беймаал көңүл ачып жатканын байкаган Талкан бий терикти. Ушунчалык зарыгып, эшикте күтө турган адам эмес эле го. Айткандай Белек көпкөн экен деп ичинен ызаасы кайнаган бий алардын үстүнө кирип бармакчы болду эле көкүрөккө кагуу жеди. Жели сууган бий кетип калсамбы деп ыргылжың болуп тургандын ортосунда ичкери жактан чыгып келген бирөө кире бер дегендей ишарат кылды. Кирип барган Талкан салам айтса, эч ким алик алган жок. Отурушу жерге дегендей кимдир бирөө ишарат кылганда бий аргасыздан улагага чөгө салды. Төрдүн чок ортосунда башы жыландыкындай кичине, мойну узун Маргашка кебелип койбой, алдына коюлган учаны улам кесип жеп коет. Жайсаңдын оң жагында төмөнүрөөк отурган Белек бирде сурданып,
кайра тамылжый түшөт да маркашкага эркелеп жаткандай түр көрсөтөт. Меймандар тайдын этин жеп, шарап ичип отурушкан экен. Көбү мас. Маркашка Талканга суроо салды. Тарпаңдыган жорго окшоп, биз жака эмнеге келдиң? Кылгылыкты кылып, тынч жашаган элди бүлүнткөн сен эмес белең? Жерди көрөйүн деп, өзүңө учурашканы келдим, Жайсаң. Мени сагындыңбы, Талкан? Сени сагынган жокмун, жерди сагындым. Уруксаат кылсаң көчүп келейин. Улагалаш бир эл болуп чогуу жашайлык. Маркашка Капилеттен сурданды. Байболот уулуң кайда? Байболот келип кечирим сурасын. Талкандын жүлүнү сыздап, жети өмүрү жерге кирди. Жайсаң, Байболот өлүп калды. Ошондойбу? Деп Маркашка ызырынды. Эгерде Байболот өлгөн болсо, сенин куу башыңды эмне кылам? Же андан канжа жасатат белем? Талкан дагы боздоду. Байболоттон айрылдым, Жайсаң. Байболот өлсө, сенин бизге жолбун итче дагы керегиң жок. Болбосо, өзүң белектин бутун өөп, андан кечирим сура. Талкандын бүткөн бою калчылдап, Маркашканын жаалы чыкты. Белектин бутун өп деп жатам. Бул айтылгандар өзүнө тийиштүү экенин түшүнбөй, Талкандын жаны өлүп турганда, албетте 3-4 жигит аны эки каруудан таптак көтөрүп келип, белектин бут алдына жыкты. Айласы курган бийдин кыймылдоого алы келген жок. Маркашка дагы кыйкырды. Белектин бутун өп деп жатам. Буйрукту так аткарган жигиттер бийдин мойнун толгой, анын оозу менен белектин көкчө өтүгүнүн таманын жалатышты. Белек кояй дегенге жараган жок. Калчылдап, ордунан козголгон Талкан эки жагын карабай эшикке чыгып кетмекчи болгондо, боз үйдүн ичин жаңырткан күлкү чыкты. Калмактарды туурап, белек дагы жаналы калбай каткырып жатты. Артына кылчая караган Талкан бий белекти каргап жиберди. Сени ата бабаңдын кусурурсун. Келген жого кылыч көтөргөндү билбей, тукум уругуң катын аталсын, деп тескери бата берди да, атына кандайча жеткенин өзү да билген жок. Калчылдаган кары бий кадимкидей ыйлап келатты. Ал жанындагы өзүн коштогон жигиттерден уялган жок. Сөөккө баткан ыза өлүмдөн да оор деген Салмаке келин баланын айтканы көңүлүнөн чыга турган эмес. Сай сөөгү сыздап, мөгдүрөгөн Талкан бий жигиттердин коштоосунда ыкчам бастырып келатышып, тоо этегинен бүлбүлдөп күйгөн отту көрүштү. Алар жетип келишсе, Кудай жалгап 3-4 үйлүү кыргыздар конуп отурушуптур. Миңден ашык жалаң серке баккандар калмак биздин түпкү тайекелерибиз дешип, баш оту менен калмактарга жалданып кетишкен сарбагыштардын ичиндеги Элчибектин тукумдары экен. Алардын колунда саан уйлары менен мине турган аттары, бээлери да бар болуп чыкты. Тоо этегинде жашашкан сарбагыштардын оокка ташы жетишерлик болчу. Талкан бийди алар жаналы калбай тосушуп, казанда улактын эти кайнап бажактай күлүп отурушат. Бирок Талкан кеп сөзгө көп аралашпай, кабагы ачылган жок. Аксакалы көбөгөн бажырап сүйлөөдү. Анын айтымында калмакка жалданган кыргыздардын турмушу жаман эместей. Бугулар баш болгон кыргыздар бүтүндөй калмактын малын багып кетишиптир. Чүйдө аштык айдаган букарлык сарттардан бөлөк кыргыз аттуу калбай калды, деди көбөгөн карыя. Эртеси жолоочулар таң азандан шамшы капчыгайын ашып чүйгө келип түшкөндө түш ооп калган маал эле. Чарчаган аттарды бир аз суутушуп, кашка бедеден чалдырып алышкандан кийин Чаа Баатырдын күмбөзү турган жерге жетип келишкен. Тууган жерде өөп жаткан Талкан муңга алдырып ыйлап жибербес үчүн эрдин кесет иштей, болот кылычтай мисирейди. Чаа бийдин күмбөзүнө Куран окулуп, бата кылып бүткөн соң Талкан жигиттерин ишке чекти. Тамак аштын камын кылалык. Ата бабанын журтуна келип жалаң курут соруп жан сактасак, бизди эгерим теңир кечирбейт. Мына бул этектин жылгаларында эликтеген жарыктык батпай жүргөндүр. Саадагыңар жаныңарда. Жолуңар болуп атып келе койгула. Арбактарга Куран окуйлук.
кайрадан жаалы чыгып эрдемсиди бий. Аттардын ээр токумун алышып, жолоочулар көк талдын саябанына көрпөчө салышканда, ысык атанын кашка суусунун илеби келип, талкандын жаны жер тартты. Чаа бийдин күмбөзү Кан жолдун жогору жагында, кум дөбөдө. Жарыктык чүй өлкөмүндө адам аттуу жок ээн, тегерек четтен дыйканчылык кылышкан букарлык сарттардын үйлөрү да көрүнбөйт. Адам тургай кайсы бир жерден үргөн иттин да үнү угулбай, ата журттун ыйык топурагын тепсеген жолоочулардын кабагы жаркып, тууган жерге үйрүлүп турушту. Атып келишкен эликтердин бышкан эти желип, түн бир окун болгонуна карабай, эч кимдин уктагысы келбейт. Ай тийип турган, түн бейкут, айлана жымжырт. Эртең таң куланөөк салганда турабыз. Азыр уйкунун камын көрөлүк дегендей, Талкан бий ордунан кооп баратып, мен бул түнү атамдын күмбөзүнүн ичине барып уктайын. Силер коломто жээгинде кала бергиле, деп басып кетти. Бийдин колунда кичинекей кол чаначта эзилген курут бар. Ал түндө суусасам ичип жатам дегендей ниет кылды ал. Күмбөздүн төбөсү ачык, айдын нуру тийип, шыбак баскан ол чойгон чоң мүрзө негедир Талкандын көзүнө ысык көрүндү. Бысмылда, арбак колдой көр. Теңирге жалынган бий көрпөчөнү жая салып, күмбөздүн төр жагына жата калайын дегенче, келдиңби уулум? Деген колдураган үн угуп ал селт этти да, үн атасы Чааныкы экенин жазбай тааныды. Чоочулабай эле кой, уулум, деп сооротту ал. Сиздин рухуңузду тирүү деп ойлогон жок элем, ата. Келгеним жакшы болгон турбайбы? Бүгүн түнү бир жыргап баарлашып алалык. Мен сени аябай сагындым. Кайрылганың жакшы болду. Мен өзүм да сени күтүп жүргөм. Жаныңда калгым келет. Мени ала жатчы, ата. Сени эр киши, элдин куту деп демөөр кылып жүрсөм, кокуйдун кебин сүйлөйсүң да. Кара күйүткө алдырып, чал болуп калган турбайсыңбы? Картайдым да, ата. Анан калса жашоодон тажадым. Чынымды айтсам, аябай чарчадым. Тууган жерден айрылуу азап турбайбы? Жашык адамдын тукуму эл журтка тутка боло алабы? Сени көрсө башкалар кантет? Ата, ыза көрүп, жаным күйүп келатат. Ага ким күнөөлүү, уулум? Маргашкадан уруксаат сурап, элди мекенине көчүрүп келейин деп ойлогом. Белек урган туугандык кылып ортого түшкөнгө жараган жок. Тилегим таш капты. Өзүм кордолдум, ата. Сөөккө баткан ыза өлүмдөн катуу экен. Кыра кылыгың кайтып калыптыр, уулум. Эс акылы бар адам ордолуу жылаандын уйгуна колун салбайт. Маргашка калмакты мындай кой. Белектин ким экенин билбейсиңби? Белек чыккынчылык кылбаса, калмактар чоң кеминге кирет беле? Ата, мен чекилик иш кылыпмын. Белек менен маргашка одолуу жылаандар. Эч кимге ырайым кылбайт алар. Аны мен түшүндүм, ата. Анда эле сасык калмактардан өч ал. Аларды ата конуштан кууп чыгуунун амалын изде. Белектен да өч алам. Эмне болуп калгансың, уулум? Белектен ыза көргөнүңдү оозуңдан чыгарба. Биз бир атанын балдарыбыз. Ортодо сөөк өткүлүк калбасын. Калмактын колунан сөөк аңдыган байкуш сага болуша алмак беле. Мен белекти каргап койдум, ата. Бекер каргадың. Биздин тукумдун каргышы өтүп кетчү. Ооздон чыккан каргыш аткан ок. Жакшы чыккан эрлер тууганына өчкөр болсо тукумуна доо кетет. Ыза көрүп чарчап турган элем да. Эр адам чарчабайт. Адам чарчайт экен, ата. Адам деген морт болот турбайбы? Мен 70-ке чыкканда чарчоо дегенди билчү эмесмин. 16 жашар кызыл гүлгө үйлөнбөдүм беле. Ал кызды сага мен алып бергем. Күңгүрөнгөн жоон күлкү чыкты. Мактанба, уулум. Ал кызыл гүлдү өзүм үзүп алгам. Аны көргөндө менин карт жүрөгүм жаш жигиттикиндей талпынган. Мен гүлдөй назик, чоктой ысык бийкечти кучагыма кысып жүрүп, бу жалган дүйнө менен кош айтыштым. Анда мен дагы жаш катын алайынбы, ата? Катын ал деп жаткан жокмун. Жаман жорук баштап укум-тукумду сөзгө калтырба, уулум. Талкан бий дымый калып сурады. Ал эмне дегениң? Чаначтагы чалапты ичесиңби? Эмне үчүн ага уу коргошун чылап алдың?
сен уу ичип өлсөң бүтүндөй солто элинин кадыры түшөт. Тукум уругуңду кепке кемтик кыласың. Ата, аны кайдан билип алдың? Чаначтагыңды төгүп ташта. Ата, мени кечиргин. Сынып, өлүп араң тургам. Теңир алдында күнөө кетирдим. Мени кусуруңа киринтип алдың. Хантейиш ата конушту коргойм деп жатып, эки уулун баш кылып бүтүндөй эрлерди өлүмгө кыйды. Көк жал деп ошону айт. Анын өмүрүн башка какбаштарга үлгү катары айта жүргүлө. Күмбөз ичиндеги кобур тынчыды. Кандайдыр бир жактан шаңкылдаган комуз чертилип жаткандай, талкандын бүткөн бою жибиди да, ал көпкө чейин козголбоду. Көзүн ачканда ал түндө атасы менен түшүндө сүйлөшкөнүн же өңүндө көргөнүн ажырата албай, бушайман болу ордунан козголмокчу болду эле көкүрөгүнө башын коюп жаткан кара чаар жылаанды көрүп чоочуп кетти. Жарыктыктын эмне деген өнөрү? Далайга ордунан козголгон жок. Туш-туштан куштар сайрай баштады. Дагы бир азга дымый, башы кичинекей ажыдаар жылаандан көздөрүн албайт. Кайран атам, колдогонум кара чаар ажыдаар деп айтчу эле. Баатыр өлгөндөн кийин да анын жанынан алыс кеткен эмес турбайбы? Жылаандын менин үстүмдө жатышы жакшы жышаан. Не болсо да ишибиз оңолот экен. Сасык калмактарды акыры ата журттан кууп чыгарабыз деп өзүнчө бата кылды да, оң колун жылаандын жонуна койду. Ал кыймылдап да койгон жок. Касиеттүү Азиз, Чаа баатырдын колдогону анык сен окшойсуң. Мен уу коргошун ичем деп жаман жорук баштап кое жаздадым. Мени колдоп, коргоп калдың. Дос бололук. Кээ күнү менин да түшүмө кирип, уулдарымды колдой жүр, деп ордунан турмакчы болгондо, жылаан бийдин үстүнөн дароо түшүп, каякадыр сойлоп кетти. Басып барса, жигиттери тырп этпей уктап жатышыптыр. Ойготуп тамак ичкен болушту да, аттарды токуй салышып, күмбөзгө бата кылышкандан кийин жол жүрүп, Суусамыр аркылуу Кетмен төбөгө түшүштү. 2-3 күндүн ичинде Аксыга жетип келишкен. Көп өтпөй атчан бастырып бараткан Талкан бийдин жүрөгү жарылып каза болду. Талкандын өлүмү ансыз деле кыйналып бозгон элди мөгдүрөттү да, ал көзү тирүүсүндө уулдары Коңурбай менен Кошойго эч сыр айтпаса деле, белектен көргөн кордугу калың элге тарап кеткен эле. Кошой менен Коңурбайдын эч кимиси белекке тиш кайрап кекенген жок. Талкандын сөөгү Ала Букадагы Соломо суусунун жогор жагындагы ыйык мазар деп аталган Соот булаңга коюлуп, эли журту бийге чоң күмбөз орнотушкан дешет. 1697 жылдын жай айы ченде Галдан Бошокту хан эң жакын санаалаш ноёндору Рабдан, Даңзила, Данзин-Комбо жана Илагучан Куттукталар менен бирге Темир Сай аталган өзөндү көздөй чегинип келишти. Аны тегерек четинен Багдыхан Канси баш болуп, Жуңгар Ойрот хана аталган Чебан Рабдандын көп кошуну кысып, тороп айласын кетиргендиктен Галдан зынданга кептелген бөрүчө 5000ге жетпеген колу менен калды да, үмүтү үзүлбөй Тибеттик Далай Ламадан көмөк күттү. Галдандын тезинен колго түшүрүш керек деген Канси Кытай аскерине өзү башчылык кылып, жан алекетке түшүүдө. Багдыхан Көк Норго чабарман жиберип, Бошокту хандан келиниң боомду баш кылып, Галдандын кыздары Ботой менен Жанчыгайды Бээжиңге жибергин деп талап кылды. Галдан Кытайга каршы согуш жарыялаганда Гендер келинчеги боомду таштап, анын сиңдилери Ботой менен Жанчыгайды ала кеткенин билчү. Ошондуктан Бошокту хан келин баласы боом Ысык көлгө качып кеткенин айтып, Ботой Жанчыгайларды Багдыханга кайтарып берген жок. Караган бутага курголойт. Бийкечтерди өзү тутуп берсе, керт башына доо кетерин билди. Кеч күздө Галдандын шайы ооп, анын ишенген ноёндору Данзин-Гамбо менен Рабдан Жунгариянын жаңы ханынын кошунуна кире качып кетти да, Галдандын аскеринин башы азайып, азык түлүгү жок калгандыктан көлдү көздөй жүрүш жасап келатканын уккан Маргашка
эгер кыргыз жерине келсе Манжу Кытай Багдык ханына тутуп берем деп айттырды. Галдандын туюкка капталганын сезген Канси: Галдан Бошоктун тезирээк тутуп кел, эгер ал өлүп калса башын көрсөт деп Чебан Рабданды коркутуп жатканда, Тибеттик Далай Лама жаңы ханга чабарман жиберип: эгерде Галданды Кытай Багдык ханына тутуп берсең, эч качан Жунгар ойротко хан шайланбайсың деп катуу эскерткен эле. Чебан Рабдан аргасыздан Кансинин буйругун аткарган жок. Ал Галданга каршы согуш жарыялабай отуруп берди. 1697-жылдын кышы кирип келди. Аскери түгөнүп, таптакыр тамагашсыз калган Галдан кыргыз жеринин чек арасына жеткенде жаз кылтайып күн жылыды. Кытай Багдык ханы менен Чебан Рабдандын балесине калбайын деп кооптонгон Маргашка менен Белек Галданды тутуш үчүн кошун топтоп жатканын угуп: өз каалоом менен колго түшүп берсем, тирүү каламбы деген өтүнүч менен ал Кансиге кат жазды. Канси жооп катында: сендей тирүү өлүктүн мага кереги жок деп кесе айттырыптыр. Жылчыксыз туюкка капталган Галдан мурда эскертилгендей бир күнү аракка тоюп алып, аттан жыгылып өлдү болгон соң Чебан Рабдан анын сулк денесин өрттөп жиберди да хандын керт башын Бейжиңге жиберди. Галдан Бошоктунун башы Багдык хандын ордо сарайынын алдында көп күнгө чейин таякка сайылган бойдон көрсөтмөгө коюлду. Жунгар ойроттордун жаңы ханы Чебан Рабдан Маргашка менен Белекти ордунан козгогон жок. Ал экөөнүн өзүнө жан тартканын эске алды окшойт. Хан кыргыздарды кур бекерден козуткусу келбей, жайына тынч койгусу келди да, эми Казак өлкөсүн багындыруунун чарасын көрүп, тымызын кол курай баштаган. Чебан Рабдандын Казак ханы Тооке султанга тиш кайра турган жөнү бар болчу. Себеп дегенде, акыркы 10 жылдан бери Тооке султан калмактарга баш бербей, өздөрүн эч кимге көз карандысыз эркин мамлекетпиз деп эрдемсий башташкан. Жети суу чөлкөмүндөгү калмактарды кууп чыккан Тооке эми орус мамлекетинен өбөк жөлөк издей баштаганын билет. Калмактарды кууп чыккан күндө да акыры жүрүп Кытайларга көз каранды болбос үчүн орус падышасынан бөлөк тирек жок деп түшүндү акылман Тооке хан. Чебан Рабдан бийликке келери менен Тооке жунгарларда ак үйлүү жүргөн небереси Валини бошотуп бер деп жайынча өтүндү. Чебан Рабдан Валини бошотмок тургай, ал 500 жан сакчысынын кайтаруусунда жолдо келаткан жеринен калмактарды тегиз кырдыртып салды Тооке хан. Чебан Рабдандын ар намысына тиерлик дагы бир оор жорукка барды Казак ханы. Анын себеби орус мамлекетинин ичкерисиндеги талааларда көчүп конуп жүргөн калмак ханы Аюкенин кызы Баян сулууну жолдон кошундун кайтаруусунда келаткан жеринен карактап алып, ага өзү үйлөнүп алат. Хан кызы Коңтайчы Чебан Рабдандын колуктусу эле. Намысын алдырып, кыжыры келген Коңтайчы Казак өлкөсүнө согуш жарыялоодон мурда адегенде өз дооматтарын айтып, Кытай Манжу Багдык ханы Кансиге 1698-жылы элчи жиберип, Тооке ханга каршы көп кошун топтоп жатканын айттырды. Ансыз деле эки бөлөк мамлекет катары кошуна жашаган жунгар ойрот менен казактардын ортосунда акыры жүрүп чатак чыкмак. Талаа өлкөсү аталган көчмөндөр ылайым кошуна катары тынч жашай алмак эмес. Булардын тили, салты, дили башка болгонуна карабай, алардын түмөндөгү мал жандыктарына жайыт оттарлык кыла баштаган. Чатактын баары жер талашуудан болоорун билген акылман Тооке элден мурда элчилерин тымызын жиберип, орус падышасы менен мамилесин чуктай баштады. Ошол 1698-жылы Галдан Бошоктунун уулу Чебан Болжур колго түшүп, ал Багдык хан Кансинин өтүнүчү боюнча түп Бейжиңге жиберилген. Туткунду ачык арабага салып, бир нече күнү эл журтка көрсөткөндөн кийин эч жака качпайм, Манжу Багдык ханына чыккынчылык кылбайм дедиртип шерт алгандан кийин аны Кытай кызына үйлөндүрүштү да Тайчы деген наам берип, Чебан Болжурду Кытайдын алыскы дубанына айдап жиберишти. Галдан Бошоктунун колго түшкөн кыздары Ботой Жанчыгайды баш кылып,
анын эрке токолдорун бүт бойдон Манжунун ак сөөк тайчылары катындыкка бөлүп кетишет. Эми Галдан Бошокту хандын жакшы көргөн кызы Боомдун тагдырынан сөз козгойлук. Чебан Рабдандан Боомду тутуп, түп Бейжиңге жеткирип бер деген Багдыхандын өтүнүчүн ал негедир аткарбады. Не кылса да Галдан Бошокту экөө бир атанын тукумдары. Чебан болжур кайгуулда жүргөн жеринен көк норлук монголдордун колуна түшсө, Ботой жанчыгайлар менен кошо Галдандын катындары неберелерин Даркан эмчи Ноён тутуп берип, Багдыхандан көп олжо алган. Мунун баарын өз кезегинде Чебан Рабдан көрмөксөнгө салып, жолтоо болгон эмес. Атасы Сенгенин бир тууганы болсо да Галдан хандын үй бүлөсүн анда өз башына жолтоо кылгысы келбеди. Бул жолу Боомду өз колу менен тутуп, Багдыханга жеткирип берсе, калың журт эмне дейт? Бети кара болот да, намыс ойгонду Чебан Рабдандын. Дейинкиси Чебан Рабдан тарых алдында кепке калгысы келген жок. Эканчы болгон Куңтайчынын айласы куруп турганда, эгерде Боомду тутуп келип колума тапшырбасаң, кошун курап барып эл журтуңду чаап алам деген дооматын айттырган. Багдыхан анда эле жаңыдан тактыга отуруп Тооке ханды чаап алам деп жаткан тилеги таш кабат. Эгерде чындап акылман Тооке менен Кытай Манжу Багдыханы бириксе, жуңгар ойроттордун ойрон болору анык. Айласы курган Коңтайчы Боомду тутуп келип бер деген дооматын бек айтып, Маргашкага 100 атчан кошун жиберүүгө аргасыз болду. Кабар келер замат тегерегине ыкчам төлөңгүттөрдөн топтоп, Жетөгүздүн кан жайлоосунда жүргөн Боомду көздөй чапты Маргашка. Жайсаңды көздөй Боом тандалмалуу жан сакчыларынын коштоосунда келди да, анын саламына жооп бербестен кекете сүйлөдү. Эмнеге чакырттың, Жайсаң? Мен чакырткан жокмун, канайым. Сени ханыбыз Чебан Рабдан чакыртыптыр. Кыязы түп Бейжиңге барат окшойсуң. Түп Бейжиңде мага суутуп коюптурбу? Түп Бейжиңде сени Багдыхан канси күтүп жатат дейт. Багдыхандын менде эмне иши бар? Маркашка какшыктады. Багдыхан сага үйлөнгүсү келип жатса керек. Кутурган кул, шылдың кылба, деп суранды Боом. Мен эмнеге шылдың кылат элем? Сулуу экениңди Багдыхан укканда, алып коеюн дегендир. Багдыханга менден бөлөк сулуу табылбай калыптырбы? Билбейсиңби, канайым? Манжу Багдыханы эгерим Кытайдан катын албайт. Алар катын алганда Манжу бийкечтеринен бөлөк алса эле Монгол менен ойроттон тандайт. Мени келекелебе, Жайсаң? Чын эле Багдыхан сени өз алат окшойт. Кутурган дөбөт, шакаба чекпе. Жиниме көп эле тие берсең, бирди көрөсүң. Же мени билбейсиңби? Канайым, сени менен тамашалашайын деп келген жокмун. Камыңгын. Эрте күндү кеч кылбай жолго чыгалык. Арам кул, жүрөгүңө жебенин огун кадап койбоюн. Маркашка тайсалдады. Канайым, мен болгону хандын буйругун эки кылбаган кызматкермин. Укканыма караганда Багдыхан Галдан хандын бала бакырасына, катын калачына жамандык кылбайт дешти. Сиңдилериң Ботой менен Жанчыгайды түп Бейжиңге жетер замат өзүнүн жакшы көргөн ноёндоруна эрге бериптир. Сенин сулуу экениңди угуп, өзү үйлөнөйүн деп жаткандыр. Кутурган кул, шакаба чекпе деп жатам. Мен укканымды айттым. Эрте күндү кеч кылба. Мени кармап берсе, Чебан Рабдандан намыс кетиптир. Ал жагын билбейм. Атама сулуу токолдоруңду салып берчү элең, азыр минтип кутурган дөбөт мени Багдыханга тутуп берген жатасың. Катындар барбы, канайым? Кези келгенде сулуу сөрөйлөр да, хандын да, кулдун да алдында талпак боло беришет. Сен көп эле аксынба. Аял деген эне, анын кусуруна сөз тийгизбе, Жайсаң? Сөздүн оңуту келгендиктен айтып койдум. Андан көрө тезинен жолго чыгалык, алдыга түш, канайым. Эгер аттанбай койсомчу, күч колдонууга туура келет. Зордоп алып кетесиңби? Зордоп болсо да мен буйрукту аткарам. Анда өзүңдүн да каның төгүлөт, дөбөт. Мен деген канайыммын. Жет атамдан бери хан болгон ыйык тукумдан туулган бийкечмин, деди да Боом жаа тартып ийди. Жаанын жебеси Маркашканын кулагын чырпып кетиптир. Алгыла, деп Маркашка кошунга буйруду. Алгыла, тыткыла дөбөттөрдү, деп Боом чаңырды.
Эки тарап тиреше түшкөндө ортодо эр өлүп кызыл кыргын болоорун сезген Маркашка жайынча өтүндү. Канайым, курулай жерден жаңжал чыгарба. Багдыхан Кансинин сөзү эки болбойт. Чебаныр абдан айласы кеткендиктен сени тутуп берген жатат. Болбосо бөөдө жерден ойроттор кырылат. Элдин убалына калбагын. Жайсаң, мени тутуп берип, Чебаныр абданга жагынгын келеби? Маркашка эки колун төбөсүнө коюп жалооруду. Канайым, менин абалым оор. Эгерде сени тутуп бербесем, Коңтайчы менин кардымды жарып салат. Өз элине сөз өтпөйт экен деп Чебаныр абдан Манжу Багдыханынын алдында күнөөлүү болот. Айтчы деги, эриң жок бул чөлкөмдө кантип жан сактайсың? Сени эркелеткен ханыбыздын башы куу таякка сайылып Багдыхандын сарайынын алдында турбайбы? Боом мелтирей түшүп, анан барып унчукту. Жайсаң, тагдырдан качып кайда барат элем? Мага 3 күнчө мөөнөт бер. 3 күндүк мөөнөт узак, Канайым. Качып кетсең, менин айлам не болот? Доого жыгылып калам. Жайсаң, мен качканда кимге керегим бар? 3 күндүн ичинде өзүм өсүп чоңойгон 5 дүйнөнү кыдырып, көксөөмдү суутайын. Корксоң шерттешип алалык. Макулмун. 3 күнгө чейин 4 тарабың кыбыла. Шерт, шерт, шерт деп 3 жолу айткан Боом Кенизек бийкечтердин коштоосунда чаап кетти. Эркекче кийинген 7 бийкечтин коштоосунда Боом түнү бою чаап отурду да таң эртең менен Ак талаадагы Улак Баатырдын айылына жетти. Кудай жалгап Улак Баатыр айылында экен. Локуйган Баатыр аттарынан тер куюлган Боомду тааный, алдына жетип барып апкаарыды. Канайым, тынччылыкпы? Ал Боомдун тулпарын тизгинден алды. Баатыр, тынччылык убакта түн катып айылыңа келет белем. Тагдырым тарып, айлам курбаса келет белем алдыңа. Ылаачындан качкан боз чымчык бүркүттүн канатына кире качат. Мен сизден керт башымды арачалап кал деп өтүнбөйм. Менин тагдырым чечилди. Бирок деп көкүрөгү буула калды. Айланайыным, кардыкпай үйгө кирчи. Убакыттар, Баатыр. 3 күндөн кийин алдыңда туруп калам деп Маркашка менен шерттешип койдум. Сенин дартыңа менден даба болоор бекен? Даба издеп келдим алдыңа, Баатыр. 3 күндөн кийин түп Бейжиңге жөнөйм. Бараарым менен тагдырым чечилет. Жеткенде Багдыхан мени эрге береби, же күн кылып жумшайбы, анысын билбейм. Азыр мен баарына кайылмын. Өмүрүм бүткөнчө кыргыз элин, анын ажайып кооз жерин сагынып жүрүп өтөрмүн. Өзгөчө менин кусалыгымды арттырган эрди билесиң. Бир саам болсо да анын төшүнө көз жашымды төгүп, моокумум калганча бек кучактап алайын. Көзүм өткөнчө ал менин арманым болуп калар. Түркөй чалыш Баатырдын бүткөн бою титиреди. Адамдагы, аялдагы мындай көөдөндү эзген көксөөнү ал мурда билиптир да. Хан кызынын эңсегени эр кошой. Турган жеринен 3 жигитин чакыртып алып, кош аттандап мингизди да 2 күндөн кийин таластын алкымындагы көк секиде күтөм деп акырын шыбырады. Тынбай жол жүрүп, ат үстүндө эзилген Боомду жан сакчылары менен кошо ээн өргөөдө эт бышымча эс алдырып алган соң, күрпөн козунун ысык этин тарттырды да, нак кымызга суусундары кангандан кийин 7 жигиттин коштоосунда жолго чыкты Улак Баатыр. Баарында курал жарак шайма-шай. Сапар чеккендер соң көл ашып кең жумгалга түштү да, андан ары ой кайың аркылуу кан жайлоо суу самырга жетип келишти. Бу жоокерлик замандын аттарынын чыдамкайлыгын карачы. Таноолору бышылдай күйүгүп турушса да, бир аз эле тыныгып алышса, кайрадан жол жүрүүгө даяр. Койчу колоң, жылкычылардын үйлөрүнө да токтобой, аттарды чалдырып, белдерин сууткандан кийин өтмөк ашып таластын алкым чениндеги көк секиге кеч куру жете келишти. Күн мурунтан
улак баатыр чаптырган жигиттер боз үй тиктирип меймандарды күтүп турушуптур. Көңүлү көтөрүлгөн боом үйгө кирбей, төмөн жагындагы созулган кең кол, кең таластан көзүн албайт. Кең талас боомдун каректерин арбай, жоодураган улуу дүйнө жайыты көшүлүп, төмөн жагындагы кашка суу кулактын кужурун алууда. Ичинде кызыл чаар, көк чаар балыктар кайнайт. Жарыктыктар так түйүлө секирип, хан кызына эркелей оюн куруп жаткандай. Ойрот кыргыз үчүн балыктан өткөн ыйык эч нерсе жок болгондуктан аларды эч ким чоочутпайт. Боом көк асканын түбүнөн оргуп, оштонуп аккан булак четинде рахатка батып, ашыгы кошойду эңсейт. Бийкеч бир бээ саамдык бакыт үчүн өмүрүн зарптоого даяр. Ал эр кошойду бир көрүш үчүн тозокко чейин бармак. Ашыктык деген дарт жүрөктөн башталып, анан көмөкөйдү кытыгылай ойду алат, бойду алат турбайбы? Анын күчүнө алдырбаган адам баласы бар бекен? Ашыктык отуна чалдыкпай, анын рахатын татпай жашап өткөн адамдан артык байкуш болорбу? Эки ашык сүйүшүп турганда Теңирдин өзү да кубанса керек. Ошонун баарын билип туруп, мындай асыл рахатты адам баласына Теңир өзү тартуулады да. Эгерде ашыктык дарт баардык пенде үчүн бирдей жаралса, анын кызыгы эмне? Кошой өзүнүн актыгын, адалдыгын мага берген. Мен дагы андан бөлөк эркекти жакшы көргөн жокмун. Мындан ары мен өмүрүм бүткөнчө кошойду эңсеп жүрүп өтөм. Түп бейжинге жеткенде Багдыхан мени бөлөк эрге берер. Мен ага кошулсам да, эгерим жүрөгүмдү ачпайм. Кошойдон ажырап деле жашай берет окшойм. Кызык, өмүрдүн татаалдыгы ушундайбы? Анда эле өмүр деген тозок экен да. Санасы сапырылган боомду ой бийлеп, жаны жай таппай эр кошойду эңсейт. Ан сайын акыйып жол карап, төмөндөгү айдын көл жакка көзү өтөт. Сербейген караан көрүнсө, кошой келаткандай көрүнүп, алагды боло берди. Жер соруп бараткандай күн уясына батып баратат. Айдын көл үстү күн нуруна чагылышып, тегерек четинде тоодак, каркыра турналар батпай, учуп конгон каз өртөктөр айдын көлдүн бетин бербейт. Жүрөгү дейдеген бийкеч көлдү көздөй учуп жеткиси келет. Канжол үстүндө кыбыр эткен жан жок. Чар тарап көшүлө ээн эле. Байкап койду. Бир аздан кийин ай чыгат. Ушундай сонун дүйнөнү көрүп туруп, канткенде боз үйдө отурсун адам. Ал жанына эч кимди кошпой, жалгыз бастыргысы келди. Боомдун эрдиги бар, шер жүрөк бийкеч экенин улак баатыр билчү. Мейли, жалгыздап бастыра берсин. Силер алыстан көз салып, караанын үзбөгүлө, деп буйруду жигиттерине. Чаап отуруп, бир белес ашып, кайра капталдай соктурду боом. Атынын тизгинин кое берген. Али ай чыга элек, теребел күңүрт. Бир кезде тулпар кошкуруп, алда нерседен үрккөндөй түр берди. Тегеректе эч кандай шек шыба сезилбейт. Жулкунган тулпар белестин туу кырына чыга бергенде айдын нуру чачырады. Кызыгың түшкүрдүкү. Ушул кезде өзүн жандай бастырып келаткан ак жоолукчан аялды көрдү боом. Таң калды да сурады. Сиз кимсиз? Сени адашып кетпесин деп акмалап келатам. Түн бакырдыкы, жер ээн, жолборско урунуп алба, кызым. Байкап караса аял дегени кемпир болуп чыкты. Кайдан чыктыңыз, эне? Мен куруюн, ушинтип жалгыздап жүрө берем. Керек жерде өзүмө жаккан кишини бат эле таап алам. Атыңыз ким? Кез келгендер мени Кайпене дешет, атым Шарапат. Кайда бараттыңыз эле? Сага жолугайынчы деп атайын чыгынып алгам. Кошойду самап курулай убара болбо, ага кездеше албай калдың. Кошойду эңсеп келатканымды сиз кайдан билесиз? Билбесем сени жандабайт болчумун. Кошой эртеңдерден келип калар. Келе албай калсачы? Менин эсимди чыгарба, эне. Ал келбейт. Мындан ары экөөңөр жолукпайсыңар. Ичимди күйгүзбө, эне.
атымды укса жердин 7 катар түбүнөн учуп келет. Ага кабар жетпей калсачы. Эне, менин үмүтүмдү өчүрбө. Бул жалган дүйнөдө арманда кеткендер көп. Кошойго жолукпай туруп түп Бейжиңге кантип кетем? Кыязы түп Бейжиңге да кетпейсиң. Маркашка жайсаң экөөбүз шерттешкенбиз. Кыргыз жеринин топурагы тартып жатат. Калсам, ким менен жашайм биякта? Сенин өмүрлүк эшиң табияттын тоо ташы кыргыз жери. Сиз эмне, олуя билеңиз. Жалгыз атчан эне таарынгандай унчуккан жок. Боомдун ачуусу келди. Эмнеге жооп бербейсиз, эне? Айлана жымжырт. Байкаса боом жалгыз бастырып баратыптыр. Коркуп калган түрү бар. Арт жактан кошкурган аттардын добушу чыкты. Канайым, чоочуба, келаткан бизбиз. Жакын келген Улак Баатырдын өзү эле. Менин жанымдан бастырып кеткен кемпир ким, Баатыр? Биз эч кимди көргөн жокпуз. Силер байкабай калдыңар. Азыр эле менин жанымда болчу. Улак Баатыр жооп берген жок. Кыязы боомдун айтканына ишене бербеди. Теребел жаркырап ай нуруна бөлөнүп турган. Туу кырдан жолуккан кемпирдин божомолунан улам жүрөгү түпөйүл, сарсанага батканын билгизбей, үмүтүн үзбөй, бычактын мизиндей мелтиреди боом. Үйгө киргенде тамак ичкен жок. Дароо жатып алды. Тез эле таң атса экен деп самайт. Кошойго жолукпай кантип кетем дегенде эт жүрөгү сыздай, бу ашыктык деген дартты ким жаратты деп эрксизден кыялданды. Жаштарды кыйнаш үчүн атайын эле Теңир жиберген Азезил ооруда деп өзүн жооткотот. Эңсөөдүн көмөкөйү буулат. Делебеси удургуп, жаны ооруп жатты. Кошойдун дидарын бир көрүш үчүн ажыдаар жатса да коркпой чаап өтмөк. Таң атканча сулк жатты. Кыймылдабайт. Кирпик ирмеген жок. Куштар сайрап, теребел чуручуу түшүп жатканда уруксаат сурабастан өргөөгө зоң койгон Улак Баатыр баш бакты. Колунда кармаган сыраяк. Жутуп жиберди канайым. Кыйналгандан көрө уу болсо да мейличи дегендей кыяз кылган. Аяктагы кымыздын гүлү эле. Таң атканча уктабаган жан чоң шашке оогончо ойгонгон жок. Боом эшикке чыкканда төш женден бабыргандын үнү чыгып, бадалдан эликтен кураны бакырып жатыптыр. Чатырай тийген күн, көмкөрүлгөн көк асман, туш тарабынын баары гүл аңкыган көк шибер. Кыргыз жери ай, сенин баркыңа жетчү адам баласы бар бекен? Кыялданган боом айдын көл жактан көзүн албайт. Жүрөгүнө тамак баспаса да, шам-шум эткен болду да, бастыралычы, Баатыр, деп ооз учун кыбыратты. Аттар токулуу турган. Улак менен боом айдын көлдү көздөй чаап баратышат. Жарыктык көл мелтиреп, күзгүдөй бети тунуп турган эле. Тегерек чети чытырман көк камыш, бетегелүү өлөң чөп. Куураган камыштардын үстүнө уя салып, жумуртка баскан каз өрдөктөр эч кимден чоочуп койбой бейкам. Тегерек четинде учуп конгон кызыл тазыл аңырлар. Койдой жайылган тоодактарды көздөй жаа тартты боом. Атканы сая кете турган эмес. Улак Баатыр да 5-6 тоголотуп салган. Ташкордо жасай бергиле, деп жигиттерине буйруган Улак боом экөө төмөн көздөй чапты. Каш карайган черинде жол тоскондор көк секиге чыгып келишкен. Энесине таарынган баладан бетер боом өргөсүнө кирген бойдон чыккан жок. Келинди жайына тим коюп, Улак Баатыр алыстан жол карап жер тыңшайт. Анында санасы жайында эмес. Келбей калып жүрбөсүн деп ойлогондо Улактын бүткөн бою дүркүрөп кетти. Куураган жоопкерчилик заманда эр жигит тынч алып үйдө жатар учурбу? Казак жерине жуңгарлар кол салды деп уккан. Тооке хан чакыртып кеттиби? Хан кызын аяп, Улак Баатырдын жаны кейит. Эркек аялдын ортосундагы арзуу, ашыктык деген илдеттин жөн жайын кыязы ал бүгүн түшүндү окшойт. Таңга маал гана төмөндөн ат дүбүртү угулганда сак жаткан боом эшикке атып чыгып, топ караандан көзүн албай, кошойго түспөлдөш заң кайган Коңурбайды дароо таанып, көңүлү караңгылады.
Аттан секирип түшкөн Коңурбай боомго чуркап жетип аны кучактай калды. Кагылайыным, кошок үйдө жок болчу. Тооке хан чакыртып кеткен. Коңурбайдын жооткотконун түшүнгөн боом: калың казакты Чебан Рабданын колу жайпап кеткендир. Кыйчалыш учурда кошой кантип үйдө жатсын? Мен дагы аңкоо экенмин. Кургуялга алданбадымбы? Боомдун көзүнөн мончок жаш тамчылады. Айласы курган Коңурбай келин баласындай көргөн хан кызын бооруна кысып жубаткан болот. Кабар жибердим кошойго. Ал келбей койбойт. Экөөңөрдү кара буура ашырып чаткалга алып кетем. Заман тынчыганда бейкам жашай бересиңер. Чыдагын каралдым. Соороткон сөз боомдун дилин ого бетер эзди. Байке-ай, деп боздоду ал. Кошой экөөбүз мындан ары көрүшпөй калдык. Баары жылас болду. Мен азыр эле аттанып түп Бейжиңге жөнөйм. Келем, качпайм деп Маркашка экөөбүз шерттешип койгонбуз. Боом жолго камынды. Коңурбай менен улак коштогон топ таластын башындагы чоң өр ашуу суу аркылуу Меркеге түшүп, кан жол менен чаап отурушуп, Ак суу дарыясынын куймасына жеткенде аларды көздөй катуу келаткан калмактар көрүнүп, эки тарап тиктешип туруп калды. Боом демитти. Жайсаң, мен шертти бузган жокмун. Жарым күн кечиктим. Башымды ала койбоссуң. Маркашка боомдун айткан дегенине маани бербей, эки баатырдан көзүн албайт. Кези келгенде кимиси башымды кыят деген ой бар. Калмактар кош айтышпастан боомду ортого алган боюнча тызылдап чаап баратышат. Боом артына бир жолу да кыл чайбады. Кайрылганда, караганда не пайда? Алардын артында көпкө тиктеп туруп Коңурбай өзүнчө кобурады. Атаган атай, хан кызы экенине карабай берилгенин карачы. Баш кошкондо кошой экөө жарашып калмак. Улак баатыр заңк этти. Экөө эч качан баш коша алмак эмес. Анда Коңтайчы кыргызга кыргын салмак. Анжиянга чейин кырылмакпыз. Кыргызды бөөдө кыргынга туш кылбай боомдун кетип калганы жакшы болду. Барары менен боомду Багдыхан Манжу тайчысына берет. Түбөлүк айрылдык кайран бийкечтен. Коңурбай жооп бербеди. Бастырып баратышат. Сол кулдап ыйлап алган түрү бар. Улак баатыр аны көрмөксөнгө салды. Боом капчыгайынын ичиндеги боз үйлөр Калмак Жайсаңынын буйругу менен отурукташкан. Ал жерди мекендеген кыргыздардан салык алынбайт. Алар жол күзөтөт. Таш кулап, шагылдар жылса, көчкү жүрсө же көпүрөлөрдө кирген суу алса, көпчүлүк жапа тырмак жол оңдошот. Кербениби же жалгыз жарым жолоочубу капчыгайдан өткөндөр эч кандай илинчеги жок, өздөрүн капарсыз эркин сезише турган. Капчыгай ичиндегилер эчки койду арбын күтүп, оокаттуу жашашчу. Оторчулардын катарында Кенже кара комузчунун үйү бар. Анын боз үйү капчыгайдын оозунан ары кызыл урчук асканын түбүнө тигилген. Асканын түбүнөн атырылып ак булак агат. Асканын үстүңкү бети жайык, кум, шагыл таш кулабай турган оңтойлуу жер. Кенже кара элүүлөрдөн ашкан кодо киши. Башына териден жасалган малакай кийип, ар дайым белин кындыйтап, курчанып жүрөт. Анын кой эчкилери көп. Аларды эч ким кайтарбайт. Капчыгайдын күнгөй тескейинде жайылып жүрүп, кечинде өздөрү короого келишет. 3-4 мингич атынан бөлөк жылкы күтпөйт. Эркин тур, эсен тур деген уулдары жол күзөткөндөн бөлөк капкан салып, кийик атып мергенчилик кылышат. Кенже кара үйүндө бекер отура албайт. Керээли кечке жаны тынбай өзүнүн кара алачыгында жалгыз отуруп алып узана берет. Аяк кашы коет. Көбүнесе ээр чаап, арча менен өрүктөн комуз жасайт, кылгыяк чабат. Ал жасаган буюмдарын бегиликке берет. Буюмдун баасын бычпайт, бергенде алат. Айтор Кенже кара топуктуу адам. Бу чөлкөмдө андан өткөн комузчу жок. Кылгыякты тартканда аны адамча сүйлөтөт. Комуз күүсүнө кошулуп кээде ырдап, ыйлап жибермеyi да бар. Кылгыяк угуп, комуз черттиргиси келгендер алдырып кетишет. Анын үйүн эл тындырбайт. Кенже кара жөнөкөй комузчу эмес. Ал комузга
кылгыякка жан киргизген сыйкырчы. Анын күүсүн угуп отургандардын бою балкып, жашып ыйлагандары көп болот. Хан Тейиш, Ак Кочкор Каңкы деген арман күүлөрдү Кенже Кара чыгарган. Күүлөрдү комузга салса шаңкылдап, шартылдап адамдын муңун эзет. Кылгыяк менен тартса күү адамча таптак сүйлөп турат. Күү чертүүгө келгенде анын көкүрөгү кенч. Арман күү, ашык күү, арзуу күү деп чууруй берет. Эри өлгөн аялдардын кошогун кылгыякка салса өзүнчө эле керемет. Кошок дилгир үн бүткөн бойду эзип тыштайт. Ал жаш кыздар менен боз уландар үчүн да күү чертет. Келин кыз жигит дебей кээде күү уккусу келгендер боз үйгө батпай чыгат. Чакырса кыз оюндарга тартынбай барып, жаштардын черин жазат. Куудулдугу, сөзмөрдүгү жанда жок. Бүткөн боюн купшуңдатып, жаш балдарга да күү чертип жыргатып коет. Жакшы көргөн күүлөрү Хан Тейиш менен Ак Кочкор Каңкы. Өзү чыгарбаса да жарбан күүнү кооздоп, ыргагын боеп чертет. Деги эле күүлөрдүн сырын Кенже Карачалык эч ким терең билбейт. Мурда чертилип жүргөн күүлөр Кенже Каранын комузунда өтө кооз, муңдуу, мукам угулат. Көбүн эсе ал жалгыз отуруп алып Хан Тейиш менен Ак Кочкор Каңкыны улам-улам черткенден тажабай, эч ким жокто чертип жатып ыйлай да берет. Кайран берендер деп үшкүрүнүп коюп, эл жеринин тагдырына кейит. Ал кечке жуук жалгыз отуруп алып Хан Тейишти жана Ак Кочкор Каңкыны чертти. Күүнү кылгыякта сүйлөтүп, кайра туруп комуз менен ырдап чертти. 7 катар лөк өткөн, 7 атасы бек өткөн, жерин коргоп кыргыздын жетелүү Тейиш хан өткөн. 6 катар лөк өткөн, 6 атасы бек өткөн, арын коргоп кыргыздын айтылуу Тейиш хан өткөн. Ала тоо үстү мунарык, асманда булут кылайып, айтып ырдап күү чертсек Акылман ханга ылайык. Керме тоо үстү мунарык, керүүдө жойлойт кумайык, кейип ыйлап күү чертсек Кеменгер ханга ылайык. Долононун укулу, толгон багыш тукуму, Карагайдын укулу, Кара Чоро тукуму, Хан Тейиштин ырдайлы, калкына сиңген кусуру. Кенже Каранын уулдары жол күзөтүү жумушунда иштешчү. Комузчу көбүн эсе неберелери Алтай, Шертай жана Эртайларды жанынан чыгарбай, алар менен балача ойнойт. Чүкө атыша кетип, кээде балдардын дилине жараша күү чертип берет. Неберелери чоң атага суроо берип сүйлөшкөндөн эч тажабайт. Өзгөчө 5 жашар Алтай суроону көп берет. Ал өзү тири карак бала. Чоң ата, эмне үчүн комуз чертип жатканда ыйлайсың? Арман күүлөр жаныма тынчтык бербей жатса ыйлайм да. Сен ыйлаба, чал киши деген ыйлабайт да. Мен кар эмесмин, 70-ке чыкканда гана карыйм. Ага чейин көп барбы? Көп бар кулунум. Мен картайганда кантип багасың? Анда сени койлор түшүп кетчү аңгеке ыргытып жиберем. Кокуй, ал эмнең? Баккандын ордуна ыргытып жибересиңби? Ыргытам эле, чоң ата. Антпесем сен ач арбак болуп каласың да. Мен ач арбактан аябай корком. Чоң атасын аңгеке ыргыткан кантип жакшы болсун. Мейли, анда чуңкур казып сени көмүп салам. Мени көмүп коюп ыйлайсыңбы? Билбейм, чоң ата. Эмне ыйлабайсыңбы? Чоң жигит ыйлабайт да. Ошол кезде капчыгай үстүнөн өткүн жүрүп чуулдаган чүрпөлөр: Өткүн, өткүн, өтүп кет, кара сууну кечип кет, калмактын үйүн талкала, биздин үйдү калкала дешип чуу койгон бойдон боз үйгө кире качканда капчыгай өрдөй топ атчан келаткан эле. Эң алдыда кара сур аргымак минген хандын кызы Боом. Комузун колунан түшүрбөгөн Кенже Кара ызаат үчүн ордунан тура калды. Өткүн басылып, төбөдө көк асман көрүнүп турат. Боом комузчунун жанына чейин чукул келип, аттан секирип түшүп салам берди да бейкапар кишини суракка алды. Кенже Кара, комуз черткенден тажабайсыңбы? Тажабайм, канайым. Күү менин жан дилим. Черткен сайын бугум артып, эс алып калам. Азыр кайсы күүнү чертип жаттың эле?
Хантейиш деген арман күүнү. Ал күүнү өзүң чыгардыңбы? Күүнү мага башка бирөө чертип бермек беле. Хантейиш деп күүнү бекер чыгарыпсың. Ал жаман хан болчу, деди боом чукулунан кайрып. Канайым, өлгөн адам жөнүндө жаман айтпайт. Анан ошонун кылганы жакшыбы? Хан атам ага элчи жиберип, жарашалык, эл бололук десе макул болгон жок. Эки хан жарашканда калмак кыргызды Манжу Багды ханы жеңе албайт болчу. Чебан абдан хан болмок эмес. Азыр эмне? Хантейиш уулдары менен кошо көрдө жатат. Галдан Бошокту хан өлдү. Мен бактысыз болдум. Кыргыздын дала эрлери кырылды. Хантейиштин кежирлигинен улам Түп Бейжиңге айдалганы турам. Кана айтчы, кимге жакшы болду, Кенжекара? Түп Бейжиңде эмнең бар? Андан көрө Кыргызда калып кал. Сени биз өз кызыбыздай сыйлайт элек. Сага күү чертип берип турмакмын. Маккоосуң, Кенжекара. Боом шылдыңдай күлдү. Комузчуда чоң акыл болмок беле. Баса, мен жөнүндө бир күү чыгарчы, эл оозунда ырдалып чертилип жүргөндөй. Канайым, тирүү адам жөнүндө күү чыгарбайт. Арман күүнү адам өлгөндөн кийин чыгарат. Мен жөнүндө жакшы күү чыгарыш үчүн өлүшүм керекпи? Өлбө, канайым. Жарык дүйнөдө жашоо кызык да. Жаным кашайып, дилим сыздап жатпайбы? Түп Бейжиңде кантип жашайм? Мен кыргыз жерин жанымдай көрчү элем го. Биякта жүрөгүм калды. Айтчы, мындан ары кантип жашайм? Сербейген сени да сагынам да. Боом маркашка баштаган топ калмакка буйруду. Кеткилечи бу жерден. Жалгыз калып, капчыгай менен коштошуп, жердин касиетине сыйынып алайын. Атынын чылбырын комузчуга кармата салып, төш таяна чуркап кетти. Боомдун сөзүн эки кылбай бастырып кетишкендер алыстан аны тиктеп турушат. Канайым Кызыл Асканын желкесине туруп калган болчу. Туш тарабы аркайган аска зоолор. Бир кезде боом кыбыланы караган бойдон алакан жайып кыйкырып жатты. Эй, кыргыз жери, бүгүнтөн баштап мусулман динин туттум. Мен мусулман боюнча акка моюнумду сундум, деп алакан жайып бата кылган боомдун эмне дегенин калмактар түшүнүшкөн жок. Кенжекара комузчу боомдон көзүн албайт. Аңгыча боом асканын башынан боюн таштап жиберди. Ал чокусу менен ылдый көздөй учуп келатып, бычактай учтуу аскага курсагы менен бир тийди да кайра барып алдындагы кур арчанын бутагына илинип калганда Кенжекара «Я Алла!» деп келме келтиргенге араң жарады. Калмактар боомду көздөй чаап келатышат. Курч аска боомдун курсагын шылып кетиптир. Анын ичеги карды арчанын бутагында салаңдап турат. Көз ачып жумгандын ортосунда болуп өткөн окуяны көрүп турган маркашка буйруду. Кенжекара, сөөктү жерге алып түш. Кенжекара асканын шиш чокусуна жетип барып, ичегилерди түрүп салып, боомдун денесин илинген арчадан чыгаруу менен алек. Сөөктү жерге койгондо боомдун жарылган курсагынан бөлөк бүткөн бою, башы соо болчу. Сулп дененин курсагына ичеги карындын салгандан кийин комузчу эмне кылайын дегенсип маркашканы тиктеди. Жатат периштедей суналган келин. Маркашка комузчуну кекетти. Бир жерге чуңкур казып көм сал. Сөөк Түп Бейжиңге жеткенче сасып кетпейби? Артын карабай топ калмак чаап баратат. Бул балекет жерден тезинен жоголоюн деди окшойт маркашка. Калмактардын кайрылып келбесин түшүнгөн Кенжекара денени көтөрүп барып, долононун түбүнө катты да алачыгынан эки көнөчөк алып чыгып, бирине боомдун ичегисин салгандан кийин үстүнө муздак суу куюп койду. Анын курсактын жигин билгизбей тарамыш менен тигип таштаган. Жетип келген балдарына Кызыл Асканын желкесине мүрзө казгыла деп коюп, өзү үйүндө катылуу жүргөн бир кез ак матаны алып келип келинди кепиндеди. Боомдун денесин жерге берген соң Кенжекара билишинче Куран окуп болуп, балдарына үйгө баргыла деп буйруду. Көк талдын жанына отуруп алып, көнөчөктөгү ичегине жакшылап артып,
тазалагандан кийин кайра анын үстүнө муздак суудан куюп алып, өзүнүн кара алачыгына келди. Бул кара алачык анын эртели кеч узанчу устаканасы. Боомдун ичегисин бөлүп алганын уулдары билген жок. Ошол бойдон кенже кара түнү бою кирпик ирмебей, ичегини кош чий менен улам-улам сыдырып, артылган көп челди керегеге илип койгон. Эртеси кой союп, боомдун карашын өткөрдү да, дагы бир нече күнгө чейин ичеги менен алек болду кенже кара. Адегенде тоборсуп, көлөкөдө кургаган кезде ичегини кол менен ушалап, аябай ийине жеткирди. Тарамыштай чыйрак, кебездей жумшак ичегинин чел кабыгын кенже кара ийикке ийирип эшип, комуз кыл жасап алды да, аны комуздун бооруна такты. Боомдун ичегисинен жасалган 3 кыл комузга жарашып, өрүк комуз кол тиери менен шаңкылдап боздоп жиберген дешет. Кенже кара адегенде күүнүн башы камбаркандан баштап, анан токтоно албай черте берди. Көзүнөн жаш куюлуп, күүлөр мурдагынын бирине окшобой таза, таасын, кооз, мукамдуу жана армандуу чыкканына өзүнчө таң калып коет. Ойдо жок жерден жасалган хан кызынын ичеги кылынын сыйкыры күч керемет эле. Ал кыл аркылуу чертилген күүлөр адамча таптак сүйлөп, көңүлүңдү дегдетет да, кайра арман зарыңды ого бетер ашырып, муунуңду бошотот, боюң балкыйт. Сыйкырдуу комузда канча чертсең, ошончолук моокуму канбай, адамдын ички сезиминен бөлөк жаратылышта кездешчү ыргак добуштун баарын келтирүүгө болор эле. Суунун шары, бороондун улуганы, ботонун боздогонуна чейин не кааласаң баарын комуз сүйлөтө берет. Күү чертип жатканда буга чейин кенже кара мынчалык чексиз эргүүнү сезчү эмес. Азыр анын кыялы алып учуп, баамдаса бүткөн боюна толтура күү шыкап салгандай, денеси чыңалып чатырайт. Басса турса да тынч отура албай, кайра эле колу комузга умтулчу. Бул жолу ар кандай күү чертүү менен алек болуп, түн ортосу ченде гана ээрин башына коюп жата кеткен. Чарчап калгандай түрү бар. Комузу дагы жанында суналган бойдон чалкасынан түшүп калыптыр. Көзү илинип кеткен кенже каранын кулагына мурда эч жерде чертилбеген муңдуу күү угулуп, аялдын армандуу үнү чыккансыйт. Тыңшай берди. Боомдун үнү. Ал эчкире ыйлап, кыргызча кошок кошуп жаткандай, комуздун коштоосунда арманыр анын көмөкөйүн бууп, кыймылдай албай күүнүн ыры комузчунун көкүрөгүнө уюп калды. Капилет жатып ойгонсом, карарган көл көрүнөт. Карарган көлдүн үстүндө карарган өрдөк бөлүнөт. Карарган көл көз жашым, караган өрдөк өз башым. О, теңир, бу кандай деп ойгонуп кеткен кенже кара жан жагын сыйпаласа, комузу өзүнчө үн чыгара чертилип жаткан экен. Кенже кара көзүнө жаш алып, ак боом деп жаңы күүнүн кайрыктарын чертти. Арман күү экөө көп күнү алпурушту да, акыры ал көңүлүнө толгон кезде эл чогултуп, түлөө кылгандан кийин ачылып черте баштаган. Кенже каранын бу жаңы күүсүн угуп алып, шолоктоп ыйлабаган жан жок. Ошондон бери комузчунун даңкы дубандан дубанга тарап, залкар комузчунун алдына эч ким чыкпаптыр. Эл журт сезсе да, кенже кара боомдун ичеги кылы тагылган касиеттүү комузун эч жанга карматчу эмес дешет. Комузда күү чертип болгондон кийин сары булгаары кабына салып катып койчу. Комузчу кенже кара тулпары баш болгон бегиликке тунуп, канчалык марыса деле боом капчыгайынан бөлөк жакка чыкпай, колуна тийген мыдырларын эл журтка таратып бере берет. Ошол бойдон комузчу байып да кетпей, жардылыктын да күнүн көрбөй, тукум ургу көбөйүп, комуз чертип жатканда мурдунан суу куюлуп,
ыйлай бергендиктенби айтор анын урпактары солто ичинде суумурун багыш аталган дешет. Хан кызы Боомдун санжарасы ушуну менен эле бүтпөйт деп Бишкек туу жыгар небереси Арстанды тиктеди. Боом өлгөндөн кийин да анын рух арбагы көп жылга чейин Капчыгай ичинде жүрө бергенин айын кылышчу. Мисалы, эл оозунда айтылып калган кепке таянсак, Боом айсыз караңгы түндөрдө кара сур аргымагын минген боюнча өйдө төмөн чапкылап жүрө берчү дейт. Таң калычтуу нерсе, ал тызылдата чаап баратканда аргымагынын туягынан добуш чыкпай, ал өзү да желдей жеңил сезилчү экен. Бир жакшы жери, рух арбак өзүнө жолуккан эч бир жанга зыян кылбай, кайра жалгыз жарым калып жабыркагандарды колдоп дегендей кырсык коркунучтан сактоочу. Өзгөчө Капчыгайдын булуң бурчунда адашып калган койчу колоң менен мергенчилерди кадимкидей колдоп, аларды жол баштап келип, элге кошуп кеткен күндөрү көп болуптур. Боомдун арбагына жолуккандар андан чоочуп, коркмоктургай кайра хан кызына жүгүнүп, келме келтирип койсо рух ыраазы болгондой, жолоочуну кадимкидей алкоочу дейт. Деги эле ал түндө Капчыгай аркылуу жол жүргөндөр арбак мага жолукса экен деп самоочу турбайбы? Кыязы хан кызы кайыпка айланып кеткени үчүн ыйык Капчыгайдын Боом аты ушул кезге чейин өчпөй келет да.